Кыргызстанда ислам дининин Ханафи мазхабына өзгөчө көңүл бурулуп, салттуу дин ягы катары кабыл алынган. Негизи эле Ханафи мазхабы деген эмне? Алдыда мына ушул маселеге акцент жасайбыз. Ханафи мазхабы тарыхтагы белгилүү дин аалымы Абу Ханифанын атынан негизделген. Биринчи ушул мазхабтын негиздөөчүсү тууралуу айтып берели. Абу Ханифа 699-жылы Ирактын Куфа шаарында төрөлүп, 767-жылы дүйнө салган. Өз аты Сабит ибн Нуман ал исламдагы терең илими жана бай тажрыйбасынан улам имам Азам, кыргызча айтканда улуу имам деген атка ээ болгон. Абу Ханифа деген сөз акыйкатты карманган жана бул акыйкатты сыя менен жаюуга аракет кылган адам деген маанини билдирет деп айткандар да бар. Өз учурунда эң мыкты делген 4000дей алымдан илим алып, өзү 49 миңге жакын шакирт чыгарган, диндеги такыбалыгы, илими жана дүйнө таанымы жагынан алдына киши салбаганын белгилешет. Ошондуктан ал ислам укук таануусунан же болбосо фикх илиминин негиздөөчүсү катары айтылат. Учурда бул мазхабты дүйнө жүзүндө 69% мусулмандар карманышат. Ханафи мазхабы исламга каршы келбеген, жергиликтүү салттарды чанбаганы, башка диндегилердин пикирин сыйлаганы, объективдүүлүгү жана либералдуулугу менен да айырмаланат. Ханафи мазхабынын пайдубалы биринчи Иракта түптөлгөн жана Аббасилер мамлекетинин доорунда Абу Ханифанын окуучусу имам Абу Юсуфтун башкы казы болуусу менен өлкөнүн башкы укуктук мазхабы болуп эсептелген. Бара-бара бул мазхаб бардык тарапка жайыла баштаган. Айрыкча Хорасан менен Мавраун Нахрда аябай өнүккөн. Бул аймактардан көптөгөн улуу Ханафи аалымдар чыккан. Осмон империясынын убагында да Ханафи мазхабын мамлекеттин расмий мазхабы катары кабыл алынган. Бул мазхаб аябагандай зор аймакка жайылып, мусулмандардын жашаган көптөгөн жерлеринде кеңири жайылган. Акыркы учурда Борбордук Азия, Татарстан, Индия, Пакистан, Афганистан, Туркия жана башка жерлерде Ханафи мазхабы аябай кеңири таралган.